Мына 13 сентябрь 2021 жыл. Мына Асылбек Текебаев көчөсү тазаланып. Көптөн бери ушул маселе чечилек болчу. Бул жакшы. Эми ошол ичиндеги жанагы жарандарга место берем деген, ошону берсе, баары жакшы болду. Ой отурган, тиричилик кылган энелерибиз бар. Жолдун боюнда ошолорду батырбай көчөгө чыгарып, акыбалы жакшы эмес болчу. Азыр эми ошолорго орун беребиз дейт, көрөбүз. Анан ушул иш чараны бир жума жасабай, нолар тазалады да. 1 саатта да тазалап салса, калганын манипулятор бар экен. Калганын бүгүн ушул мол жолду шыпырып туруп, линияларды сызып салса болот. Ошо бүгүн сызып линияларды эртең кайра жолду ачып койсо болот. Муну да бир жумага созбой. Иштей турган өкмөт ушинтип эле иштейт. Муну да тендер жарыялап, анан краскага чача-пача дебей эле ошол мэриядан акча билдирип, линиялар сыздырып койсо болот. Ошондой. Кечинде деле мисалга базар жабылганда жолду жаппай, саат 5-6дан кийин жаап туруп, күндүз ачып туруп, сызып койсо болот. Анан 3-4 күн жабабыз, анан бир жума жабабыз дебейчи. Мейли бүгүн жабылсын, эртеңден ачыш керек жолду. Мына 5те, эртең мейли 5те жапсын, бүгүн жетишпесе. 5тен кийин бир 2-3 саат, 4 саатта сызып койсо болот. Техниканы иштетип. Караңгы болсо прожектор лампочкаларды коюп жасап койсо болот. Техниканы алып келсе бат эле сызып коет. Ал маселе эмес. Ошондой. Жолубуз мындай кенен таза болгон жакшы да. Анан жолдун боюнда жана частный адамдарга берип койгон патенттерди 1,5 миң 2 миң сом төлөйт айына. Анан өздөрүнүн бир күндүк тапкан акчасы 1-2 миң сом. Ошол 1-2 миң сом мэрия өзү ушул жерге стаянчиктерди коюп 20 сом эмес, мейли 10 сом кылып койсун. Эки катар тургандарды алдырыш керек. Номерлерин чечип же ары алып кетиш керек. Анан ол частный эме стоянкаларды, өкмөттүк стоянканы кайтарыш керек. Жекеге берилгендерди. Машиналар батпай калып атат, пробка болуп. Анан эки катар болуп атат да. Ошондой. Эски өкмөттүн жерлери сатылып кеткен жерлерди кайтарып, ошол жерде стоянка кылыш керек анда. Эгерде монтип машиналар батпаса. Анан бул базарга батпай атса, башка жакка базар ачыш керек. Ошол эле мал базары да. Ошондой. Эттин баасында ошентип түшүрүп койсо болот. 2017 жылы 320га көтөрүлгөн этти бир күндө 270ге түшүргөн ошол мезгилдеги аким. 3 райондун акимчилиги биригип, ортодо мал сатып алып, сойгондо 200-220 тегерек болгон да. Ошондо касапчыларга талап койгон. 270 сомдон ашпасын деген. 250 деп, анан 270ке коюп берген да. Ошондо базар кургондо баа түшкөн, бүтүн Кыргызстанда баа түшкөн. Ошол жерде эле ошентип койсо болот, эттин баасын бир күндө түшүрсө болот. Мен эттин баасын эсептегем. Ошол буканын малдын 250 килограммдык малдын ошол 250 килограмм болгуча 1 килограмм эттин баасы 150 сомдон ашпаган да. Койдук дагы былтыр эсептегем. То есть быйыл жазында. Кышка жак эме жазга жакын. Престе 220-200ден эсептегем ошондо. Мейли ошол учурда дагы, ошол кен мезгилде дагы эттин баасы 270ден ашпаш керек да, учурда делечи. Эгер дыйкан мал баккандар билет. Койдун деле 25 килограммга чейин козу мезгилден баксаңар, өз наркы ошол 150 сомдон ашпайт да. Мейли дыйкан 50 сом койсун, касап 50 сом койсун, 250 сом болот ошондо. Азыр деле айтып атышат, биз 50 сомго иштеп атабыз деп. Мына ошондо чыныгы жүз ачылат. Ортомчулардын, касапчылардын. Эгерде касапчылар көнбөсө, касапчылардын баарын жаптырып, мына жолдор тазаланып калса, буюрса жолдун боюна бир 10 контейнер коюп, муниципальный касапканаларды ачып, эттин баасын ошол 250-70ден ашырбай саттырса болот да. Ошондой. Карапайым калк эт жей албай калды. 470 сөөгү менен 500, 600, 650 болду. Бул көрүнүш жакшы эмес. Чыныгы саясий эркиндик керек да бул маселедечи. Анан ошол базарды дагы мамлекеттин өзүнүн мал базары болуш керек.
берки жекеге малдарды киргизбей, ошол мамлекетке киргизиш керек. Анан ошол жерде малдын весин таразыга тартып, ошол жерге баасын коюп бериш керек. Ошол баадан ашык сата албайсың деп. Бул стратегически эң важный продуктлардын бириге кирет да, мал, кой еттер. Сахар, un, туз, май дегендер. Ал маселелер боюнча да сүйлөшөбүз кененирээк. Азыр мына биринчи задача ошол. Эгер базар коргон мисалы болуп бардыгына ушул маселени жасап берсе, мына малдын маселесин, анда бүтүн Кыргызстанда бул маселе чечилет. Ошондой.